Чоң рахмат, урматтуу Аида Камжыбековна. Мен жогоруда ушул адам өлүмү боюнча айтып өткөн депутаттардын баарынын сөзүнө кошулам. Өзгөчө өкмөттүн өкүлүнө кайрылгым келет. Мына жанагы зордукчул балдардын 2 күн мурда 5 апрелде чырактай кызды зордук менен, күч менен урдап баратканын бардыгы видеого чыкты. Болгон интернет сайттардын баарына чыкты. Туугандары, апасы бүт ушу милицияга кайрылып чалып жатса дагы, милиция эмне үчүн өз убагында жардам көрсөтө алган эмес. Ошол жерде машиненин номери турат, камераларга чыгып атат. Ошол кеткен багыты боюнча барганда, ошол Айзаданын өмүрүн сактап калганга мүмкүнчүлүк болмок. Ошондой эле зөөкүрлөрдүн бардыгын ошол жерде алып чыгып, коомчулукка көрсөтүп, экинчи мындай окуя кайталангыс кылыш керек эле. Коопсуз шаар деген бул бир гана биздин жарандарыбыздан жанагы айыппул чогултуп, бюджетти толтура турган бир система эмес. Бул айыппулдан дагы биринчи кезекте биздин жарандардын коопсуздугу болуш керек эле. Урматтуу өкмөттүн өкүлү ошол ички иштер министрлигине кайрылып кетким келет. Кыргызстанда өзгөчө борбордо жашоо абдан кооптуу болуп калды. Мына жер тамдарда, жаңы конуштарда, борбордук көчөлөрдө карасаңар, уурулук кескин күчөп кетти. Интернетке күндө чыгат. Мына бүт ушу кепкачан, маскачан балдар кирип эле камералардан коркпой калышты азыр. Анткени милиция таппай атат да. Күндө уурулук мына. Көп кабаттуу үйлөрдөн дагы ошол бүт болгон нерсенин бардыгын алып чыгып кетип атышат. Милиция ошолорду таап, улам жазалап турганда мындай болмок эмес да. Эгер биз ушундай темп менен кетсек, мына өнүккөн өлкөлөр бүт өздөрүнүн жарандарына элчиликтер кат жазат жакында көрөсүңөр. Кыргызстан бул мыкаачылардын, зордукчулардын өлкөсү. Бул жакта эч ким өзүн кооптуу сезбейт. Бул өлкөгө келбегиле деп жазат көрөсүңөр. Мына ушундай болуп атат да. Ушундай шартта, ушундай уурулук менен, мыкаачылык менен күрөшкөндүн ордуна президент баш болуп, өкмөт мына бүт генералдардын чиндерди таратып отурасыңар. Эгерде ошол бир чырактай кыздын өлүмүн жергиликтүү чабан телефон чалыптыр. Мына бул жакта өлүп жатат деп. Ошондон милиция барыптыр. Мына генералы көп Кыргызстанда. Жергиликтүү чабандын звоногу менен барып, анан ушул өлүмдүн бети ачылып атат. Анан өзгөчө белгилеп кое турган нерсе, мына президент акыркы учурда жүздөгөн адамдарды ырайым берип түрмөдөн чыгарды. Кимдер чыгып атат түрмөдөн? Ошону такташыбыз керек, өздүгүн билишибиз керек. Кантип жүздөгөн адамдарды чыгарып атат түрмөдөн? Ырайым берди, мына буга чейин амнистия болду. 1000ге жакындады, мына жакында эле түрмөдөн чыккан адамдардын саны. Ошолордун бардыгын биз азыркындай кылмыштарга катышпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан мына азыркы ички иштер министрлиги могул маселе боюнча Сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Алмаз Акунжанович, мен да бул маселени көтөрөм. Мен коллегаларым бардыгын чакырып кетет элем. Айтылып калды, болду эмес. Келиңиздер бардыгыңыздар ушул маселени аягына чейин чыгарайлы. Чекитти коёйлу. Чекитти коёйлу. Кантип коёйлу? Мындан ары алып качуу деген нерсени жокко чыгарайлы. Мына азыр мен Уголовный кодексти көтөрүп чыктым. 175 статьяда жазылып турат. Похищение лица для вступления в брак вопреки его воле наказывается лишением свободы 3 категории. 2 жылдан 5 жылга чейин экен. Биринчиден, ушуну жокко чыгарайлы. Мындай похищение для вступления в брак деген нерсе бизде болбосун түшүнүк. Похищение лиц мындай урдады деп эле аталсын. Аталганда дагы 2 жылдан 5 жылга эмес, келиңиздер 10 жылдан 15 жылга чейин коёйлу. Мына ушуну мыйзамга өзгөртүүнү киргизели. Мына мен Кудай буйрса, мына жакын арада коомдук укугга чыгарайлы. Ушу менен чекитти койбосок, мына Айзада, буга чейин Бурулай, эртең дагы ким болот? Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Туура, көтөрөлү, урматтуу депутаттар. Баарыбыз көтөрүп чыгайлы бүгүн. Бирок ошонун артында жоопкерчиликтүү адамдарды бүгүн жумуштан да алайлы. Мына ошондо гана чекит коюлат. Ага чейин чекит коюлбайт. Жылда айтып келебиз. 5 жылдын ичинде 900 киши урдалыптыр. Мына для вступления в брака деп. Алга качып. Анын канчасы аман калды? Бул эми мындай общественность качып кеткен үчүн ушундай болуп атат. Ошондуктан мына келиңиздер, урматтуу депутаттар, колдоп берсеңиздер, ушул статьяны жокко чыгарайлы. Эч кандай похищение лиц для вступления в брака деген оценка койбойлу. Бундай нерсе бизде жок дегенге тетейли. Анан жанагы
категорияны көтөрүп салайлы. 4-чү, 5-чи категория көтөрүп салайлы. 15 жылга кесилсин ошондой адамдар. Экинчиси, туура белгилеп кетти. Негизи эле Бишкекте, Кыргызстанда акыркы убакта преступность аябай көбөйүп кетти. Мен билгенден мына кече эле 2 соседимдин үйүнө кирди. Күндүз эле кирип атат. Күндүзү. Коркпой. Кирип, кадимкидей эле маскачан кирип алып, элдин көзүнчө жашап аткан ошол хожайындын көзүнчө эле кирип келип атат. Бул кандай көрүнүш? Бул болбойт да. Телефондорду урдуп атат эшикте, кыздардан, кичинекей кыздардан колунан жулуп кетип урдуп атышат. Бербесе уруп коюп туруп кайра качып атышат. Алардын бардыгы натыйжасы жоктугунан, кармалбай атканынан ошол кылмышкерлердин. Үйрөнүп алды ал жана безопасный городтон маска тагып алса билинбейт экен деп. Безопасный город ал жөн эле штрафтарды эле алып калды. Качан экинчи фазаны кылабыз? Мына экинчи немени Аида Камшековна, келиңиз, поручение береличи. Безопасный городдун экинчи фазасын ишке киргизсин. Бул деген реально элдин баягы адамдардын безопасностун Урматтуу депутаттар, бул теманы улайм. Марлен Абдрахманович тапшырма берилет. Негизден азыр мына ГУВДнын башчысы дагы маалымат берип атат да журналисттергечи. Биз байланышканбыз ал бала менен, кыз менен да байланышканбыз, анан кийин телефон өчүп калды депчи. Мен айтат элем, бул мындай ойго келбеген шалакылык болуп атат да, себеби дегенде милициянын бардык күчү бар, тапканга, ошону көргөнгө, бир чабан таап аткандан кийин бүт килтеген ийим бүт барын табыш керек болчу. Буга чейин дагы азыркы мына кесиптештерим көтөргөн маселе боюнча райым кимдерге берилип атат, кимдер чыгып атат. Мына Киргизия деген биздин Бишкекте бир бөлүк бар. Же болбосо жакшынакай мындай частный секторда үйлөргө күнүгө киришет. Күнүгө кирет дагы балта болсо балта коюп коюшуптур. Ошол ички иштер министрлигин чакырып бул жерде мына парламенттагы толук жообун алышыбыз керек. Эмне себептен кылмыштуулук ушунчалык көбөйүп кетти? Айзада ошол видеону 5-апрелде баарыбыз көрдүк. Апасы кайрылып атат милицияга. Жалгыз кыз экен. Ошол жердечи азыр мына саат 4-тө балыкчыда жерге берилет. Милиция тапса болмок. Мен жумушумдан кетпейм. Биз ал балдар менен байланышканбыз деп калп айтып отурбастан, ички иштер министри дагы ушул бул жерге келип жооп бериш керек. Мен күткөм эртең менен президенттен дагы, премьер-министрден дагы реакцияны. Урматтуу парламент, баш мыйзамды карап атканда, же баш мыйзамга өзгөртүүнү карап атканда, же болбосо шайлоону карап атканда ушул жерге залга толо баарыңыздар келесиздер. Баарыбыз келебиз. Бирок адам өлүп атканда, Бурулай өлгөндө дагы, ушул кече Айзаданын өлүмү болгондо дагы көңүл кош, же болбосо унутулуп калат. Бүгүн биз баарыбыз бул жерде айтканыбыз менен кийин аткарылбай калып атат. Ошондуктан парламент көзөмөлгө алып, ушул акырына чейин чыгыш керек. Ошол иш арыз кайсы милицияга түшкөн? Эмне себептен издешкен жок? Аты жөнү ким ал милициянын? Ала качуу кандай болуп атат? Ички иштер министрлиги негизинен эмне жумушту аткарып атат азырчы? Биз мына 4-5 кесиптешибиз айтты, мен дагы айтып атам. Күнүгө кайрылышат, күнүгө талап тоно үйдө. Адамдар үйүндө ичинде отурса дагы түнү киришет, коркушпайт. Видеого түшөт. Милицияга кайрылсаң, милиция билет аларды. Ошол өзүнүн участок көчөсүндөгү милиция кантип билбесин ошол балдарды. Адамдар өзү видеодон карап, мына бала эле, мен буну тааныйм, таап бериңиздер десе, милиция эчтеке эмне сүйлөшүп алганбы ал кылмышкерлер менен, талап тоногула деп. Бишкек эмне деген шаарга айланып кетип атат, коркунучтуу. Азыр эртең менен жолдо келатсак, мына коомдук транспортто бардык эркектер кайрылышты. Түнү менен уктаган жокпуз биз. Ошол Айзаданын өлүмүн карап бергиле парламент депчи. Баарыбызда кыз бар, баарыбызда. Биздин кыздар эмне болот, көчөгө эмне болот, кантип чыгат деген ошол маселе бардыгы кайрылып атышат. Ошондуктан кесиптештер бул маселени азыр мына ийимди чакырабыз дагы, кийин бирок бүгүн эле айтып калбастан акырына чейин чыгыш керек бул маселе.